Assalamu алейкум. Аммастар урматтуу мекендештер, урматтуу спорт сүйүүчүлөрү. Биздин Алатоо спорт YouTube каналыбызда кыргыз спортундагы акыркы жаңылыктар уланат. Бул жолку чыгарылышта сиздерге бүгүн 12 июнь жекшемби күнү таң эрте Сингапурда орун алган кыргызстандык мушкер Валентина Шевченконун кезектеги беттеши жөнүндө айтып өтөбүз. Чындыгында эрөл кандай өттү? Алдыда кененирээк ага чейин биздин канал менен калып туруңуздар. Барына чексиздик. Жаңы О абоненттер үчүн 4 жумага болгону 495 сом. Дароо азыр кошуп алда 3 айга арзандатууга ээ бол. Чексиз интернет, чалуулар, социалдык тармактар, мессенджерлер, OTV сен үчүн баары бир тарифте топтолгон. Переходи на О. Барына чексиздик бул сонун. Сингапур шаарында жайгашкан жабык имараттагы спорттук аренада UFC'нин кезектеги мелдеши орун алды. Анда кыргызстандык мушкер Валентина Шевченко бразилиялык Тайла Сантос менен октагон ортосуна көтөрүлүп, өзүнүн чемпиондук титулун 7-рет коргоого аракетин көрдү. Мекендешибиз бул сапар анча белгилүү эмес мушкерге каршы чыккандыгына карабастан, бразилиялык атаандашы күтүлбөгөн мыкты беттешти көрсөттү. Буга чейин жалпы карьерасында 20 беттеш өткөрүп, 19 жолу жеңишке жетип болгону, бир ирет жеңилген Тайла Сантос күрөштө өзүнүн мыктылыгын, чеберчилигин көрсөтө алды. Гонг чаңыраар менен Валентина Шевченко биринчи номерде иштегенге аракетин көрүп, бутка туруу абалында, андан кийин клинчке өтүп, ошол эле мезгилде атаандашын партер абалына алып келүүгө аракетин көрдү. Бирок Тайла Сантос коргонуудан мыкты болуп, Валентина Шевченконун кетирген катасын пайдаланып, партерде үстөмдүккө ээ болду. Жана алгачкы эле раундда акыркы мезгилдерде жеңилбес чемпионго айланган кыргыз мушкерин мунту жолу менен жеңүүгө аракетин көрүп жатты. Деген менен Валентина Шевченко биринчи бөлүктө жакшы коргонуп чыга алды. Экинчи бөлүктө дагы Тайла Сантос күрөштө мыкты болсо, Валентина Шевченко бутка турууда, ошол эле мезгилде партерде контур соккуларды узатууда мыкты болуп жатты. Ал эми үчүнчү бөлүктө дагы Валентина Шевченконун жасаган күрөш ыкмасы пайда алып келген жок. Тайла Сантос бул жаатта дагы өзүн жакшы жагынан көрсөтө алды. Бирок 4-чү раундга барган мезгилде кыргызстандык мушкер демилгени толук колго алып, бутка туруу абалында атаандашына таптакыр мүмкүнчүлүк берген жок. Ал эми акыркы раундда Валентина Шевченко бутка турууда мыктылыгын көрсөтө элетин болбостон, атаандашын партерге алып барып, раунд бүткүчөктү демилгени колдон чыгарган жок. Ошентип 5 раундга созулган кызыктуу беттеш аягына чыкты. Ал эми каздар тобу жыйынтыгында 2-1 эсебинде жеңишти Валентина Шевченкога берди. Жана кыргызстандык мушкер өзүнүн карьерасында 7-рет UFC'нин чемпиондук титулун коргоп калды. Албетте Тайла Сантос көптөр күткөндөй оңой атаандаш болуп чыккан жок. Валентина Шевченко беттеш бүткөндөн кийин өз сөзүндө дагы бразилиялык мушкерди мактап, чындыгында өтө мыкты экендигин, бирок ал өзгөчө эч нерсе көрсөтө албагандыгын белгилеп өттү. Ошентип кыйынчылык менен болсо дагы Валентина Шевченко кайымдар дивизионунда өзүнүн мыктылыгын улантууда. Кийинки атаандашы ким болбосун, Валя башкача даярдыкта чыгат деген үмүтүбүз бар. Урматтуу мекендештер, каналга жазылыңыздар, видеого лайк басыңыздар.